Экинчи сабагыбызга өтөлү. Экинчи сабак дал ушул азыркы айткан сабакты дагы сиздин жүрөгүңүзгө жеткирүү максатта күчтөндүрүп айтып бере турган тема. Уйку келген жокпу? Жакшы элесиздерби? Тажаткан жокмунбу? Аллахым ыраазы болсун. Эми экинчи тема. Мен мурда бир тема тандап алып эле 40 мүнөт 1 саат сүйлөй берет элем. Азыр эми кыска кылып, бирок нускараак кылып эки тема тандадым атайын. Экинчи тема ушундай. Эгерде кимде ким Минбар медиа сайтына катталып менин сабактарымды көрсө, анда менин ар бир сабагымдын темасы өзүнчө. Бир тема экинчи темага таптакыр окшошпойт. Же болбосо бир жердеги сүйлөгөн сөзүмдү экинчи жерге эч качан сүйлөбөймүн. Ар бир сабагымдын темасы өзүнчө оригинал кылып чыгаргым келет. Анткени азыр адамдардын аң сезими алардын угуучулардын деңгээли болуп көрбөгөндөй көтөрүлдү да. Болуп көрбөгөндөй бийиктеди. Мына азыр ушул жерде отурган апалардын, эже карындаш жеңелердин, ушу сиздердин кадырыңыздар, баркыңыздар, аң сезим кабыл алуу деңгээлиңиздер мен айтып жаткан темадан алдаганча жогору да. Мен сөз баштаганда сиз аны аягына чейин өзүңүз кадыр эсе 50-60% түшүнүп атасыз да. Мен ошого сүйүнөм. Ошол себептен мен бир жерде сүйлөгөн сабагымды экинчи жерге барып сүйлөбөйм. Экинчи тема мындай. Ише жана апельсин. Мен кызыктай эле тема тандай берем экенмин. Не беле болгон тема деп атат азыр адамдар. Чында өткөндө өзүмдүн операторум кече эле айтып атат эле. Устаз, темалар бир башкача да. Сөмөй деп коюп болду. Али баш бармагын айта элекмин. Бар баш бармагы да бар. Азыр ушу сөмөйгө амал кылып алалы, Уктуңуздарбы сөмөйдү? Уккула сөмөйдү. Сөмөйдү уккула бүгүн. Өзүңөрдүн ким экениңерди, кандай экениңерди сөмөй деген сабакты мында угуп көрсөңөр, ошол аялдын ордуна коюп, жолдошуңардын, өмүр жолдошуңардын, күйөөңөрдүн ошол эркекте, ошол күйөөдөй болушун Аллахтан тиленесиңер. Көргүлө бар. Күйүк нан, ушундай тема бар, Эми экинчи тема. Айтмакчы, Минбар медиа сайтында азыр, YouTube'дагы Минбар медиа сайтында пайгамбарга салават айтуу жарыясы кетип баратат. Катышып атабызбы? Коркпой катыша бериңиздер. Мен 5 миллион айтып койсом, мына кошуна 5 миллион айтып койсо, кимиңиз барат экенбиз деп кыжырат болбогула. Баарыңар барасыңар иншалла. Макулбу, бирок болгону салаватты айтыш керек. Кече мага бирөө, мунеке, сиз жөнүндө ушинтип ар ким ушундай ар кандай сүйлөп атат. Ушуга бир жооп берип койбойсузбу деди. Азыр адамдар эки аяк менен эмес, тил менен басып калган доор. Тили менен басат. Өздөрү пайгамбарга салават айта албайт. Же өзгөлөрдү пайгамбарга салават айтууга кызыктырып дем да бере албайт. Же салаватка же пайгамбарга чакыра албай, анан жарыя чыккандан кийин ушинтип айтса болобу эле. Анан аны айткандан кийин умрага ошонун аркасынан барса болобу эле деген ар кандай бир ушагайың жөө сөз келди да. Өзүмдү капа кылгым келген жок, уккан да жокмун. Эмне деп турсам ушундай мааниде айтып тур деди. Эгерде силердин баягы WhatsApp группаңарга ошондой келип калса, бирөөлөргө таркатпай өчүрүп эле койгула. Анткени мен силерди жаман ишке буйруган жокмун. Пайгамбарды тилде, же жаманда, же акаратта, же мыскылда деген жокмун. Мен пайгамбарга салават айткыла деп атам. Турле кабыл алдыңыздарбы? Кудайга шүкүр. Эми экинчи тема. Экинчи тема мындай. Ише жана апельсин. Тифлун араху валид. زجاجة عصير صغيرة وبداخلها ثمرة برتقال كبيرة. Кичинекей бала атасынын колунан кармап базарда жүрүштү. Супермаркетке киришти. Баласы каалаган таттуу момпосуларды алып жүрүп, акыры ширин суусундуктардын катарына кирип калды. Ичиндеги апельсин суусундугу бар, ишеге көзү түшүп, бирок алгысы келип момундай караса, ишенин ичиндеги апельсиндин согу, ширеси, ошону менен тим болбостон, ал ширеге кошулуп, дагы бүтүн апельсиндин турганын байкады. Бала дароо ой жүгүрттү. Кантип ишенин оозунан муну чоң болгон апельсин батып кетти. Эми ой жүгүрткөн бала экен. Кейфе дакалат хадихи al-буртукала дахила хадихи az-зужажа as-сагира. Оозу кичинекей,
bötölkөнүн içine muna çoğun bolgon apelsin kantip girip ketти экен. Kantip girdi экен деп атат. Эми суюктугу ал түшүнүп атат. Бирок бүтүн апельсиндин ишенин içine kantip батып кеткенине акыл жетпей атат. وهو يحاول إخراجها من الزجاج لكن من دون فائدة. Atası alıp berdi. Kalaysın mı şunda da? Oğa kalayım. Bir işe bir bötölkö. Tigi apelsin susunduğunu alıp berdi. Daroyla açıp susunduğunu içti. Ulan monda kılıp durup kolun salıp çıkarense çıkpaydı. Ankeni al çoğun çıkpay atat. Bir kança jol hareket kıldı. Tacadı. Kolundan kelgen jok, çıkar algan jok. Oşol uçurda atasının canında gelecektip. Indeha sa'ala walide keyfe dakhalat hadihi'l burtukala. Ata aytыңчы, men mununu çıkar albay atam. Ha munun içine kirgizgenler kantip kirgizgen. Kantip salgan, men çıkar albay atam ata. Fi tilka zujaz zatel fawhas dayiqa. Ozu aябай кичинекей болгон ошол bötölkөнүн içine özü muna çoğun bolgon apelsinde kantip kirgizgen. Egerde sizge dagı kayсы bir uçurda özünüzdün oğlunuz, kızınız, nebereniz özünün akılına, bağım, parasatına, dengeyine jaraşa bir neseni düşünbeysinden surap jatsa, oşanda bilbeysin be. Dep, kagıp silkpey, söz menen aytpay, anı kadrese orundan turup, anı praktika yüzünde görsetсе, ömür boyu esinde kalat. Ötkönde online sabak жүрүп atkanda, bayakı orundan turup ayta turgandı, oturup alıp, salamatsızbı degen orduна жақшы қалыңыз дегендерди аябай апалар, эжелери чоң эле мындай каргап, урушкан бир немелер таркаптыр мен көрдүм эле. Ошондой кылбай мындай бир жакшынакай баланын деңгээлине түшүп, мисалы мына небереңиздер кичинекей балага өзүңүздөр айтасыздар. Мынау нан, мынау эт, мынау кабырга деп айтасыздарбы, айтпайсыздарбы? Айтпайсыздар. Сіздер айтабыз деп атасыздар, айтпайсыздар. Нанды еш качан нан дебейсіздер. Нә дейсіздер, как будто түшүнүп аткансың. Туурабы? Альбени деген шоколадты. Мынакей сага альбени алып келдим. Тияктың сага кака алып келдим. Алда жүгүрөт. Ал альбени баунти ал үчүн кака. Таттуу нерсе ал үчүн эмне? Кака болду. Каяктан алгансыз өзү аны? Өзү сиздер мындай бир сөздүк словар жазсаңар болот да. Кака бул таттуу конфеттер. Türüne koşular. Nana bul nan. Kıkı bul kir balit. Şunday mı? Bir sözlük tutsanlar bolat. Ene sözlüğü degen. Atası balasın düşündürüş için, gözünü görsötüş için أخذه والده إلى حديقة المنزل وجاء بزجاجة فارغة وربطها بغصن شجرة برتقال حديثة الثمار. Balam, үйgө барганда көрсөтөм. Түшүндүрөm dedi da, машинасы менен үйүнгө алып келип, жүр dedi дагы, багына кирип, үйүнөн bir bötölkөнү алып, багындагы апельсин эми түйүп калган даракка келип туруп, мынеке балам карап тур деп, апельсинди акырын мынтип шакпагы менен мынтип туруп, апельсинди кичинекей, оозу кичинекей bötölköдөн киргизип койду. Ал анткени кичинекей эле бышеле келе, эми короо болуп атат эле. Ал сонун бышат. Анткени анын тиги bötölкөнүн ичинде апельсин двойной, эки эсе жылуулук алат. Анткени ал ише жылуулукту берет. Байлап койду. Bötölкөнүн оозунан ошол шакка байлап койду. А берки апельсин өзүнүн кичинекей бутагы менен ишенин ичине кирип ушинтип калды. Wa tarakaha ومرت الأيام فإذا بالبرتقال تكبر وتكبر حتى استعصى خروجها من الزجاجة. Gündür öttü, apta öttü, bir ay oldu, bir jarım ay bolgondo, жүрү балам. Бирок күнүгө көрсөтүп атты. Күнү bir jarım ay bolgondo, эми балам жүр dedi. Баралы dedi. Ал учурда апельсин bir отоло бышкан болчу. Апельсин ишенин ичинде чоң болуп, кадыресе чоң болуп, жетилген эле. Кадыресе бышкан. Керек болсо, ишеге салынбаган апельсиндерден алда канча, бир канча күн эрте бышкан. Балам, азыр муну бутагын, муну сенин колуңан карма туруп кесип туруп, тартсаң чыгабы dedi. Чыкпайт. Эгер муну башка ушундай чоң болгон апельсинди кесип туруп киргисе киреби dedi. Кирбейт. Хайнаха
Arafa tiflu sirra ve zala anhu taaccub. Oşol uçurda gana balanın taң kalууsu bir otolo toktop, anan ушундай кылат турбайбы деген түшүнүк пайда болду балада. Ата эне өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөсө, бала эч качан түшүнбөйт. Баланын деңгээлине түшүп сүйлөш керек ата менен эне. Walakin al-walid wajada bil amri fursa li ta'lim ibni. Ата өзүнүн акылына, баам парасатына жараша biraz bolsa dagы balasına apelsindi kantip işen içine salıp koyu ıkmasın, özünün tajribasına, iş tajribasına karata жараша түшүндүrdü da. Бирок ал ыкма менен салбайт заводдо, фабрикада. Бул ата баласына түшүндүрүү максаттуу ушундай кылды. Атасы баласын жанына отургузуп, дал ушул ишенин içinde бышып турган апельсинди үзбөй туруп, отур балам деди. Баласы болгону 1-ci класста окуйт. Балам кагылайын. Мунол апельсинди чоңоюп калганда бияка киргизсек ишеге болобу болбойбу? Жок, болбойт ата деди. Чыгарса болобу деди. Болбойт. Балам кагылайын. Уккун. Оң кулагың менен да, сол кулагың менен да уккун. Мен дайым ушул куракта тура бербеймин. Сен де жаш бала болуп тура бербейсиң. Арадан 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, 20га чыгасың. Ал учурда мен 70-80ден жогору кетип калам. Же болбосо тагдыр жаза басып тайгылып мен кара жерге жатып калам балам. Эсиңе келген. Мен муну саңа атайын түшүндүргөнүм ал башка мааниле. Айтып койсом деле болмок. Бирок мен сени исламда ыймандуу, адеп ахлактуу болуп жаша деген таризде түшүндүрүп атам. Эми угуп тургун. Улум, хада хуа дин. İslam'ın kuduşunday. İslam'ın dal uşul apelsin menen bötölkö siyaktı. لو زرعنا المبادئ والأساس بالطفل وهو صغير سيصعب إخراجها منه وهو كبير. Eğer de nariste adam balaga da kızga da al nariste bolgon uçurda aga İslam hükümdörün түшүндүрүп, Kur'an'da jattatıp, aramdı aram dep görsetip, adaldı adal dep түшүндүрүп koya turgan bolsak, kiçineliginde İslam dindi, imandı жүрөгүнө batırıp alsak, al adam balası çoңойгон сайын анын жүрөгүндөгү атасы мен апасы берген талим тарбияда çoңоyot. Ал учурда апельсин, ишен içindeki апельсин өзүнөн чыкпаган сыяктуу наристелик мезгилинде атасы мен апасы түшүндүргөн мыкты тарбия çoңойгондон кийин чыгып кетпейт. Түшүндүрө алдымбы? Дал ошол. Ушинтип түшүндүрүү, баланы ушинтип тарбиялоо, ушундай тарбия берүү, жана эле азыркы биринчи темада сүйлөгөн жоолукчан, намысы бар, этеги узун, чекеси дайым саждага тийген, көзү арамга тиктебей, күйөөсүнө каяш айтпаган энелердин, ошо силердин колуңардан ушундай муун жаралат, ушундай муун төрөлөт, ушундай муун тарбияланат. Эгерде өзү жарым жалаңаш жүрсө, өзү намаз окубаса, баласынын намазына каршы чыгып, чыккан дааватына бут тосуп атса, кызынын мисалы жоолугуна, узун этегине каршы чыгып, кыздыктан кечип берем деп атса, анда ал бир отоло бөтөлкөнү сындырды. Ичиндеги жанагы апельсинди жеген жок. Аны тияка бияка кескилеп булгап салгандай эле. Сөз. Ичиндеги баягы чоң апельсинди чыгарыш үчүн, ошону өзүндөй кылып чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Ишени сындырыш керек. Ише сыныш керек. Апельсин бүтүн чыгыш үчүн. Атанын, эненин өз баласына наристе мезгилинде берген талим тарбиясы ал эч качан жүрөктөн суурулуп чыгып кетпейт. Жүрөктөн ыйман чыгыш үчүн адам баласы өлүш керек. Өлгөндө, же аны бузганда, же бир отоло арак ичирип сындырганда, зынага алып барганда өлөт болду ошондо. Ошондо жүрөктөгү баягы ата менен эненин берген тарбиясы чыгып кетет. Кудай сактасын. Көрдүңүзбү? Кандай мыкты тарбия. Кандай мыкты тарбия. Иннал гусун иза аддалтаха i'tadalat. Кыш кетип, жаз бахар келип калган учурда дарактар майда нодалайт. Ноданы билебизби? Чырпык. Ал чырпыкты канчалык сөмөңүзгө оросоңуз ороло берет ал экен, ал жип сыяктуу. Ушундайбы?
ولا يلين إذا لينته الخشب. Emi bilekte, joğun sanday bolgan, je momunday bolgan jıgaçtı, amda kılıp iyip, özüňizçe kalagan figuran çıkara albaysız. Al aralanat, baltalanat, jarılat, kesilet, kuduşul siyaktı. Bayakı bir top jaşka barıp, katıp kalgan insanga talim tarbiya bat juga berbeyt. Tarbiya jaşlık kezinen jugat. Andıktan oşol uul kızыңızdardı azırtan başlap namıska, uyaluğa, uyattuluğa, ıymanğa, mekendi süýüge, ateneni sıyılap, urmattooga, bir tugandarga güýündü boluğa azırtan yüretsek, anda buyursa şol bötölkönün içine salınıp taptakırı çıkpay turgan apelsin siyahtı bolup tarbiyalanat inşallah. Kun ka afdal ma yumkinuk an takun ve da'in nas yaqulun ma yaqulun. Siz Allah'tın buyruğun atkarıp paygambarın sünneti menen yaşap atasız. Allah'tın buyruğu şu joluk salın, eteginde uzart dedi. Paygambarın sünneti emne dedi? Talim, sunna menen yaşa, köyüňe başı, gövrek töre, boyon bo, sevinbe jıttı neseden. Allah'tın buyruğu paygambarın sünneti menen yaşap atasız. Uşunday yaşayıverin. Şunday yaşayıverin. Adamlar sizi basmırlap, kemsintip, sen kayaktagı 16-cı kılımda alıp kelip atasың dep, sizi jamandap süýleşse dele, oşan yaşayıverin. Antkeni, siz tarapta Allah bar jana, paygambar bar. Alar tarapta şaytan bar jana jin bar. Kimnin tarabı küçtü? Sizin tarabınız küçtü. Kızınızды mektepke kirgizbey koysa, alar beyiştin eşigin jap koygon jok da. Beyiştin eşigin jap koygon jok. Alar özleri üçün tozoktun eşigin açtı. Ağa kıcılat bolboň. Adamlar siz jönünde emni dep, karalap, jamandap, kordop süýlebesin, Allah'tın buyruğun, paygambarın sünnetin yüzege aşırgan amalda yaşayıverin. Ankeni barın bolturup koyuçu, özü Allah bir gün müneke. Wa'lam ennel kavne lehu rabba, yekuli lişşey'i kun feyekun. Siz bul yer şarında kiçineki gana bir cansız. Allah Taala yerdi, jaratılıştı. Büt barın. Bol dedi. Ne oldu? Bolup kaldı mı? Bol dedi. Bolup kaldı. Allah kalaganday oldu. Men, sice, siler, tigiler bular kalaganday emes. Allah kalaganday boldu. Ankene Allah özü bol dedi de. Bir gün sizdin buna gözünüzden tamçılagan tamçı jaştın bürösün Allah Taala kabul kılıp sizdi kordogondu dağı bol deyt. Allah karı tөгülgön nesede al bolup kalat oşondoy. Kuday saktasın. Oşondon Kuday saktasın. Hijabga karşı çıkkanlar, dinge karşı çıkkanlar, Kur'an'a karşı çıkkanlardın azabını Allah Taala özü beredi. Barыңızдарdan Allah'ım razı olsun. Joluka beken bolsok, dal oşul bötölkönün içine kirgizilgen salıngan apelsin bötölköden çıkpagan siyaktı, jürögünen mıktı talim tarbiyany büröler uruşsa dağı surup çıkar albay turgan en mıktı muğundu sizler tarbiyalasızlar inşallah. Allah'ım barыңızдарdan razı olsun. Tüşünüktüyle oldu bu. Uşunu menen sabagımı tököteyim. Toktotayım. Allah'ım barыңızдарdan razı olsun.